Бишкекте Мерседес таракты сүзүп толугу менен күйүп кетти. Кырсык Байтик Батыр көчөсүндө болгон 19 жаштагы айдоочунун мээси чайкалып ооруканага жеткирилген. Андан тышкары унаадагы 18 мээси чайкалган жамбашы сынган жаран жана 19 жаштагы жаран жамбашы чыгып, кыздар да жабыркашкан. Түштүк Кореяда мыйзамсыз иммигранттарга каршы рейдтер башталды. Түштүк Кореяда өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды аныктоо боюнча рейдтер өтүп жатат деп билдирди Подробно УЗ. Кореянын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча рейдтер 2025 жылдын 12 декабрына чейин уланат. Миграциялык мыйзамдарды бузгандык үчүн айып пул, депортация жана өлкөгө кайра кирүүгө тыюу салынат. Румыниядагы жүрөктүн өшүн алган жол кырсыгы. Жүк ташуучу унаа тайгак жолдон оодарылып, алдыда келе жаткан жеңил унааны сүзгөн. Кагылышуунун кесепетинен жеңил унаанын 42 жаштагы айдоочусу жана анын жүргөнчүсү каза болгон. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу аман калып, ооруканага жеткирүүдөн баш тарткан. Алкоголдук ичимдик ичкен эмес. Таласта рулда рейд өтүп, айдоочуга 20 000 сом айып салынды. Талас облусунун аймагында рулда талышындагы профилактикалык багыттагы рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Бул тууралуу Талас ОИП боюнча ЖККБ басма сөз кызматы тарабынан билдиришти. Маалыматка караганда рейдтин алкагында Бак Аята районунан Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу алдыңкы капталынын терезесин мыйзамсыз өз алдынча караңгылатып айдап жүргөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын УБЖКнын 194 беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык 20 000 сом айып пул салынды. Жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатында Талас облусунун бардык район шаарларында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан рейдтер уюштурулуп жатат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мас айдоочунун жүргөнчүсү инспекторду сөгүп камакка алынды. Бишкекте милициянын патрулдук кызмат башкармалыгынын кызматкерлери айдоочусу мас болгон унааны токтотушкан. Текшерүү учурунда унаадан анын жүргөнчүсү да түшүп, мас абалда болуп, автоинспекторду сөгүп, агрессивдүү жүрүм-турум көрсөткөн. Натыйжада 28 жаштагы жаран Ленин райондук милиция бөлүмүнө жеткирилип, ага майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми айдоочуга мас абалда унаа айдаган үчүн протокол түзүлүп, унаа айып аянтчасына токтотулган. Муниципалдык инспекциясынын башчысын сабагындар камалды. Сарикаев аты менен белгилүү болгон Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясынын жетекчиси Мирлан Талайбековду сабап кеткендер СИЗО бирге камалды. Ленин Риптин басма сөз кызматы билдиргендей, кол салгандардын 3-өө 2 айга, 1-өө 2 аптага абакка киргизилди. Тергөө уланууда. Айта кетсек, 25 октябрда болжол менен саат 1:30 чамасында Toyota үлгүсүндөгү унаа Алыкулов менен Өмүр көчөлөрүнүн кесилишинде Талайбековдун унаасын сүзгөн. Окуя болгон жердеги пикир келишпестикке инспекциясынын жетекчиси сабалды. Натыйжада мас абалындагы 4 шектүү кармалды. Ташкөмүр шаарында 2 атка минер кармалды. Жалал-Абадтын Ташкөмүр шаарынын вице-мэри жана мэрияга караштуу муниципалдык менчик департаментинин директору кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, алар Теңдик айылында, Чуют сай айылында, Ноген районунун
Кызыл Алма айылында жайгашкан муниципалдык жер тилкелерин жакын туугандар менен тааныштарына жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп беришкен. Алар жасалма аукциондорду арзанатылган баада өткөрүү аркылуу муниципалдык бюджетке олуттуу зыян келтиришкен. Ошондой эле темир жолдун боюндагы суу коргоо зонасында жана санитардык коргоо тилкесиндеги коммерциялык объектилер үчүн жер участоктарын бөлүп берүү фактылары аныкталган. Бул фактынын негизинде кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилишкен. Учурда бул мыйзамсыз аракеттерди жасоодо башка кызмат адамдарынын катыштыгын аныктоо боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Тебе ебать не должно, как я тут. Эми 77 топкан эмес, ебать силерден. Айдоочу көлүк менен машина текшерип документ айтасызбы? Абраш? Келиңиз байкес. Участокке Ну, это время. бербейсизби? Айдоочу көлүк менен машина текшерип документтерди Çok бербейсизби? болуп кой ошо, үйдө калып калды. Сен эчтекени жок айдап чыктыңызбы? Үйгө айдайчы сиз бар. Иә. Үйдөн документин көрсөтсүн, а? Үйдөн көрсөтөйүн? Жок, сиз жаныңызда болуш керек да. Жок, Жол үйдө коюмунун машина эрежесинин калып 212 пунктунда жазылуу байке. Жок, Айдоочу бүгүн жанында документтер телефонунда айклауд туруш керек. айклауд өзүнүн паролин эместе кой. Жүр, алып кет, штрафкы. Эмне үчүн? Айда, заебал эу. Брал, Аварийный ситуацияны силер кылып атасың, мас абалда рулга отуруп атасың. Ошол аварийный ситуация. Ошо сайып атат. Тебе ебать не должно, как я с тобой разговариваю. Койду. Сен ага, понимаешь? Не болду? Эми 77 топкан эмес, ебать силерден. Топлансың да, ебаный, чемпирик, блядь. Только что ебаная гниль, блядь. Ну, это здесь уже все понятно. Он имеет право. Ильич. Такие, как они, блядь, не имеют права, блядь, сука, жить, блядь. Агыргөнү полный тарталып, эмнеге тартасың агыргөнү? Да, мындай эле дөөрөп Götün ayrışında. Мениби? Масчы вообще. Бля, жигиттер мой, тура кылган баштан тартканда, я. Жок, сиз башыңызды көтөрүп жатпайсызбы? Ой, эмес, водитель эмес. Барбы документ? Я не пассажир, ничего. Я ничего не сказал. Пассажир я. Ошону менен айдоочуна карата текшерүү протокол түзүлдү жана автоунаасы айып короого кирди. Ал эми сөгүнгөн ошол эле автоунаанын жүргүнчүсү убактылуу кармоочу жайга камалды. Урматтуу айдоочулар, мас абалында эч качан унаа башкарбаңыздар.